Assalamu alaikum. Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман күнүңүздөр менен. Биз видео тартууну улантуудабыз. Ош шаарындагы Жапалак унаа базарынан. Бүгүн 13 июнь 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Азыр мына байкап турганыңыздардай навесасында унааларды көрсөтө кетемин. Биринчиле ушул Chevrolet Malibu'дан баштайлы. Комментарийде өтө көп калтырган экен биздин көрүүчүлөрүбүз. Malibu'ну көбүрөөк тартып бериңизчи деп. 2018 объему 1.5 турбированный. Пробеги 44 000 километр. Так. Сыкталын көрсөтүп болчу. Салону, монитор бар, планшет түрүндөгүдөй. Айтылыш баасы $16 000 деп атат. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. Комплектация Elegance. 2000 жылы чыгарылган, объему 3.2, коробка автомат. Отуруштары ткань материал. Кондиционер пешка, климат там эскен. Айтылыш баасы $7,5 миң деп атат. Toyota Camry 70 кузов, гибрид. Автозапуск бар бу. Машина жүрүзүп тура эле өзү. Люк бар. Ысыктын күнүндө сонунда кондиционер муздак сон болуп турат. Бул жагында режимдери: авторучник, подогрев сидений, обдувтар менен кошо, мультируль, бул жагында система курсовой устойчивости. Пробеги 26 300 меселе 35 километр. Антизанос, авто баягы свет ближнийден дальнийге. Жакшы машина. 2019, объему 2.5. Бул канча болуп атат экен баасы? 28 000. Бул жаңы эле келди окшойт, Свежий перегон. Honda Fit, американец. (2009), объему 1.5, коробка автомат. Ачык экен, ачык эле экен. Круиз контроль, электрогүзгүлөр, подлокотник айдоочуда бар. Американецтерде вариатор эмес, толук кандуу автомат эле болот. Баасы $7,800 деп атат. Honda Jazz. Комментарийде Jazz'ды да сурангандар көп эле. Кудай бурса тартабыз дагы, бул жалгыз болбойт. 2003, объему 1.4, коробка механика. Айтылыш баасы $450 000 сом деп атат. 405 000ге бербедиң. 405 000ге бербедиң сурап келгенде, жакшы. Рестайлинг стоп сигналдар коюлган экен. Мындай спойлер бар багажнигинде. Жакшы. Пробеги канча болуп калган? 200 000 километр. Жана ушунун карама-каршы жагында Honda Jazz бул дагы 2008, объему 1.4, коробка вариатор. 520 000 сом. Мында да рестайлинг стоп сигналдар. Мына күзгүлөрүндө да повторитель поворот. Мультируль, электрогүзгүлөр. Жакшы. Пробеги канча болуп калды?
188 bin kilometr. Daha bir Jazz 2006, объемы 1.4, коробка механика, $5800. Так, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, электро климатта, авто функциясы менен. Hyundai Getz. Partronik датчиктери бар, арканкы бамперинде төртөө. Мынандай светодиодный өзүн туманниктер коюлган экен атайын. 2003, объемы 1.1, коробка механика экен. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүчүдө коопсуздук жазыгы бар. Баасы 270 миң сом. Lexus RX 330 2004, объемы 3.3. Төрт вуд экен, а? Отургучтары кожа, боз түстөгү монитор бар, штатный. Подогрев сидений, фарамывательдер, отургучтар 2 режимде памяти бар. Жакшы. Айтылыш баасы $12 000 болот, да? 12 000. Kia Morning максималдуу комплектацияда этеси. Туманниктер бар. Дөңгөлөктөр өзүнүн оригинал куюлган дистеринде, күзгүлөрүндө повторитель поворота, акули плавник, 2011, объемы 1, коробка автомат. Старт-стоп бар дейт, DVD, азыр көрөбүз аны 555 66 85 65 номеринде эси. Камера, 2 камера коюлуп калган бу дейм да? Бирөөсү иштебей койгон. Заводской иштебей калдыбы? Анан дополнительный коюп койдук дейт. 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, отургучтары ткань материал комбинированный. Монитор, мынакей өзүнүн оригинал. Кнопка старт-стоп. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазуу бар, жана айдоочуда подлокотник бар, подогрев сидений. Айтылыш баасы канча дедиңиздер? 450 000 сом. Да бир Honda Jazz, мына көрүнүшүнөн эле көрүнүп турат, аябай жакшынакай таза болуп турат. Сураныштар боюнча көп Jazz тартып атабыз. Коробка механика экен. Климаты авто функциясы менен мультируль. Айтылыш баасы 500 канча дедиңиз? 30 000. Да бир свежий келген Toyota Camry 70-чи кузов. Эси адаптивный круиз контроль бар дейт. Азыр менен чогуу бирге көрөбүз, аны көрсөтө кетем эгер бар болсо. Мынандай фарлар да коз, светодиодный. Гибрид бул дагы 2019, объемы 2.5. Партроник датчиктер, камера. Так, салонун көрсөтөйүн. Так, адаптивный круиз контроль адашпасам мында жок, себеби унандай унаанын өзүндө мынандай полоска болуп жанып калыш керек эле, ошондой значок менен. Мынандай планшет түрүндөгүдөй монитор, JBL фирмасынан экен, бул дагы жакшы музыкаларды чыгарып бере турган фирменный жакшы аталыштагы фирма. Ушул комплектацияда отургучтары кара кожа, электроприводта. Пробеги канча болуп калган эле? 68 000. Басын канча дедиңер эле? $28 000. Toyota Prius
Кореядан ба? Америка. 2016. Дағы да мындай жакшынака кооз дизайнда. Бул да 4 айнектери тең авто функциясы менен экен, жакшы. Авто фары, жөнөкөй круиз контроль, кнопка старт стоп. Баасын канча дедиңиздер эле? $16.000. BMW 5 серияда. 2008, объему 3, $9.000. Kia K5, камера, парктрониктер, светодиодный туманниктер. Айдоочу жактан көрөлүк, салонун бесключевой доступ. Бунукуда 4 айнектен авто функциясы менен 2 режимде память сиденья, электроприводта антизанос, кожаный руль, круиз контроль менен 61.528 пробег. Климаты 300 зоналуу экен. Жок, 2 зоналуу экен. Подогрев руля, авторучник, видеорегистратор, штатный өзүн заводской. Жакшы. Басы канча дедиңер эле? $17.000 деп атат. Эми маалымат кагазын көрсөтөйүн. 2019 жылы чыгарылган, объему 2. Мына эсим байланыш номери. Mercedes-Benz E-класс 212 кузовта. 2011, объему 3.5, коробка автомат. $12.000 дедиңер бу? 13 бу? $13.000. Пробеги 25.000, жок, 254.898 километр. Sanyang Rexton. Хром дискаларда. 2018, объему 2, $25.000. Мына жабык турат. Nissan Altima, люк бар, объему 2.5, коробка автомат. $12.000 деп жазылып турат. Toyota Highlander 2012, пробеги 145.757 километр деп көрсөтүп турат. Американец болсо мил болуп калыш керек. $19.500. Мындай крытый багажник бар экен. Тамдын ичинде Kia Sportage 2018, объему 2, турбо дизель. Басы $20.000. Honda Accord. Ошондо американец болуп калабы?
Seninki boyunca. 2004 объемы 2.4 машина кейдж каналы 500 миң сом деп атат. Ачык эле жаап элексиңерби? Жаап койдуңар. Жок, мен айнек аркылуу деле көрсөт. Болду. Honda CR-V 3 2010, объемы 2.4, коробка автомат, айтылыш баасы $11,5 мың. Honda CR-V 2 2003, объемы 2, коробка автомат, сол руль, $7,5 мың деп атат, айтылыш баасы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, айрым навестин астында унааларга көрсөткөн аракет жасадым. Эң негизгиси баасы такталган унааларды көрсөтө кеттик. Эми ушул үзбөстөн акырына чейин көргөн биздин көрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Жаңыдан көрүп аткандар биздин каналга подписация басып жазылыңыздар. Мүмкүн болсо кызык эле, жакшы эле болот биздин тартуулап жаткан сиздерге маалыматтар. Башка видеолорубузда көрүңүздөр. Лайк басып, комментарий калтыргачы.